Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеоролигибизде биз сиздер менен технический анализ и разбор кылабыз. Графиктен кандай разбор кылыш керек и кантип трейдингден өзү негизи акча тапса болот и кандай способдор менен да. Биринчиден биз сиздер менен бул платформага регистрация өтүшүбүз керекпиз. Эгерде сиздер регистрацияны өтүп, туура личности подтверждать эткенди билбесеңиздер, анда бизде краткий курс обучениялар бар. Ал курска кошулсаңыздар болот. С нуля обучение алып, жана биз менен чогуу торговлябызды баштап кетсеңиздер болот. Ссылканы видеонун астында калтырып коемун, описаниясында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Биринчи ссылка бул сайттын ссылкасы болот, платформанын. Далее экинчи ссылка бул менин телеграмым и үчүнчү ссылка бул биздин ачык телеграм каналыбыздыкы. Биз каналыбызда күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да бизде прямой эфир болот. Прямой эфирлердин открытияларын ушул жака жөнөтүп турам. Жана биздин статистикаларыбызды, заработогубузду, обученияларыбызды жана бардык выводтарыбызды ушул жака жүктөп турам. Ссылка бардыгы видеонун астында. Платформага киргенден кийин биз сиздер менен бул жакта настройкалашыбыз керекпиз. Тип графика свечной, далее 30 секундтук жана 1 мүнөттүк таймфреймде анализ кылып, анан сделка ачабыз. Времяны 1-2 мүнөттөн ачабыз сделкабызды. Давайте анда эмесе торговлябызды баштайлы. Бул жакта биз сиздер менен валютная параны тандайбыз. Жакшы ситуацияларды и окшош болуп аткан ситуацияларды биз сиздер менен байкап сделка ачышыбыз керекпиз. Итак, бизде бул жерде валютная пара out USD, валютная пара out USD-ден бизде линия трендтен разворот болуп атыптыр. 2 мүнөткө бул жакта биринчи сделкама $50 ачамын на повышение. Кененирээк анализ кылып көргөндө бул жерде бизде линия, бул линиябыз покупательдердин линиясы болот. Покупательдер бул линиядан графикти астына түшүрбөй атат. Цена, баасы бул жакта болот, оң бетте. То есть баасы көтөрүлсө, график соответственно көтөрүлөт. Если баасы түшсө, анда график кылдый кетет. Бул бир свечасы бизде бул жерде 1 мүнөттүк таймфреймде жаңыланып турат. Бул жакта бизде линия трендибизде биринчи касание болгон. Касание болуп покупательдер кайра ушул баадан көтөрүп кетти. Далее экинчи жолу келди бул линиябызга и ушул баадан биздин покупательдерибиз графикти көтөрөйүн деп атат да. Ошондуктан мен сделкамды 2 мүнөткө үстүгө ачтым. Мынакей баасы көтөрүлүп атат, а биз болсо болуп аткан моментинде $50 бир сделка ачып койдук. Если сделкабыз плюска жабылса, биз 92% прибыль алат экенбиз да. $50 плюс $46 плюска кетет экенбиз. Далее бул сделкабыздын азыр аягына чейин күтөлү. Бизде дагы 40 секунд бар и кийинки сделкаларыбызды ушундай анализ кылып дагы сделка ачабыз. Сделкабыздын жабылышына 5 секунд калды. Мынакей көрсөңүздөр болот. Же болбосо оң бетте история деген бар. Сделкабыздын жабылышынын жана ачык времясын көрсөк болот да. Мынакей закрытияга кирсек, биздин акыркы сделкабыз плюска жабылды. Так, давайте кайрадан 30 секунддук таймфреймди байкайлы. Көрүп тургандарды эле биздин линиябыздан разворот болуп график үстүгө кетти. Бул жакта биз сиздер менен уровеньди кармадык и уровеньден сделкабызды ачып плюс кармадык да. Давайте башка валютный параны карайлы. Валютная пара австралиец-канадец. Бул жерде очень элементарно, графигибиз бир эле направленияда баасы көтөрүлүп кетип атат. То есть австралиец валютный пара көтөрүлүп атат в цене. Значит, бул жактан биз сиздер менен на покупка ача берсек болот да, но бул жакта бир эле направленияда кетип бара жатканда какой-то момент разворот болот. График астыга кетиш керек да. Ошондуктан биз сиздер менен бул разворотту кантип билсек болот. 1 мүнөттүктү карайбыз. 1 мүнөттүктө интервал мынакей. Бизде бул жакта бир уровень бар экен. Бул жакта бизде мурунтан бул жакта ушул баадан разворот болуптур. Далее бул жакта тоже ложное пробитие болуп график астыга кетиптир. Но возможно ушул линиядан бизде азыр дагы разворот болуп астыга кетет да. Вот. Бирок бул жакта биз сиздер менен сделкабызды бир эле жана 2 мүнөткө эле ачып атабыз да. А биз болсо 5 мүнөттүк интервалда анализ кылып атабыз. Ошондуктан биз сиздер менен бул сделкабызда кире албайбыз. Биз сиздер менен 30 жана 1 мүнөттүк эле таймфреймде анализ кылышыбыз керекпиз. Мынакей валютная пара канадец-швейцарец. Бизде бул жакта жанагындай эле картина болуп атат. Азыр бул жактан 2 мүнөткө дагы бир жолу $50 мен үстүгө ачамын. Бизде бул жерде тоже линия бар. Давайте ушул линияны коелу. Мынакей восходящая линия. То есть бизде бул жерде графикти үстүгө көтөрүп атат ушул линиябыздан. Мурункудай эле касание, покупательдер графикти көтөрдү линиябыздан. Далее экинчи жолу касание болду, графикти көтөрдү. Далее үчүнчү жолу касание, графикти көтөрдү и азыр 4-чү касание болуп атат. И ушул жактан биз сиздер менен графикти үстүгө кетет деп сделкабызды на повышение ачып атабыз. То есть мурунку ситуацияларды карап биз анализ жүргүзүп, анан сделкабызды ачып плюс кылып атабыз да. Мынакей бизде дагы 1 мүнөт калды сделкабыздын жабылышына.
Давайте бул сделкабыздын дагы аягына чейин күтөлү и дальше торговлябызды улантабыз. Кайталап кетмекчимин, бизде күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да биздин каналыбызда, телеграмыбызда прямой эфирлер башталат. Ошон үчүн бул каналды каттап алыңыздар, эгерде сиздерге бул сфера кызыктуу болсо. Ссылка шапканын профилинде же болбосо комментариянын башында болот. Итак, биздин бул сделкабыз дагы успешно плюска жабылды. Давайте дагы бир жолу анализ кылып көрөлү. 30 секунддук таймфреймибизде байкасак болот, бизде линиябыздан четкий разворот болуп кетти на повышение. Бул сделкабызды дагы плюска жаттык. Давайте башка валютный параны карайлы. Валютный параларды ушундай эле картина, ушундай эле стратегия менен биздер менен дагы көп ситуацияларды байкасак болот. Мынакей, bizde валютная пара евро-японская иена. Евро-японская иенада тоже восходящий тренд болуп атат, бирок бизде үстүнкү линиябызды дагы койсок болот. Мынакей үстүнкү линия. Бул уже продавецтердин линиясы болот. Если дагы бир жолу касание болсо, үстүнкү уровенибизге, анда биз сделкабызды уже продажага ачсак болот да. Мынакей, азыр давайте күтөйлү. Суммаларыбызды даярдап коелу. Бул жерде уже касание болуп тур эле, график тийип тур эле, но дагы бир жолу график көтөрүлүшү мүмкүн да. Если бул жактан биз сделкабызды 2 мүнөткө ачсак, уже сделкабызды плюска жаап кетмек экенбиз да. Так, мынакей бизде разворот болуп атат, ошондуктан мен 1 мүнөткө эле ачамын, $50 на продажу. Всё. Бул жакта жанага эки стратегиянын эле окшош түрү. Биз сиздер менен астыңкы уровеньден ачып атканбыз. Азыр болсо биз үстүнкү уровенибизден, бул уровень уже продавецтердики, сатуучулардын уровени. Бир касание, график разворот болуп кеткен. Далее экинчи касание, ушул линиябызга келген и далее разворот. Үчүнчү касание, разворот, азыр төртүнчү касание и разворотко кетти график. Биз ушул разворот болуп аткан моментинде кирип атабыз да. Мынакей сделкабызга 20 секунд и график точности линия трендтен продавецтер графикти түшүрүп атышат. Биз болгону ушу графиктин баасын билип, мурунку картинаны карап, сделкабызды ачып прибыльга чыгып атабыз да. Мынакей үчүнчү сделкабызды дагы плюска жаптык. Давайте башка валютный параны эми карайлы. Валюта евро-доллар, евро-долларыбызда сопротивление. Бул сопротивление деп коет. Бул жактан 1 мүнөткө же болбосо 2 мүнөткө бир сделка линия сопротивлениядан мен снижениега ачып атамын. Бул жерде уже кыйшык эмес, а түз уровень болуп атат. Түп-түз уровень, мынакей. Давайте мен сиздерге көрсөтөйүн. Мынакей уровень, линия. Бул жерде продавецтердин күчтүү уровени бар экен. Бизде бул жерде накапливание болду. Бул линиябызды кайра пробитие кылып үстүгө кеткен жок. Мурда түшүп келаткан болчу үчүн линиябызга келип пробитие кылып уже бул жакта уровеньди формировать этти. То есть продавецтер бир уровеньди коюду бааны и бул баадан графикти көтөрүзбөй атат да. Мынакей экинчи жолу да касание келди, разворот болду. Үчүнчү жолу азыр касание болуп атканда биз разворотко ачып атабыз. То есть бул жерде скальпинг болуп калат. Мынакей биринчи горка, экинчи горка формировать этилип атат. Ушундай болуш керек. Биздин статистикабыз жана стратегиябыз боюнча, опыт боюнча уже 5 жылдан бери торговля кылып келемин рынокто и мындай графиктерди күндө көрө берип уже үйрөнүп бүткөнмүн да. Ошон үчүн бул торговый стратегия жана фигуралар аябай көп. Менин каналымда, обученияларымда үйрөткөнмүн. Bunday паттерндерди сразу үйрөнүп кетиш бул нереально. Ошондуктан новичоктор бул жакта өзүм баштаймын деп акчаны жоготуп ийишет да. Ошондуктан мен бул каналымда обучение кылып жана прямой эфирде торговля кылабыз совместно. Эгерде мындай анализди кыла албасаңыздар, эгерде мындай анализ кылгыңар келбесе, анда биздин закрытый группабызда сигналдар менен эле болгону сделка ачып, биздин артыбыздан сделкаңыздарды плюска жаап, еженедельный, ежемесячный, ежегодно доходко чыгып турсаңыздар болот. Итак, биздин үчүнчү сделкабыз бул жакта минуска жабылып атат. Мындай ситуацияда биз эмне кылабыз? Мындай ситуацияда биз сумма сделкабызды $125 көтөрөмүн. То есть 2,5 эсеге көбөйтөм. $50 2,5 эсеге көбөйткөндө бул сделкабыз плюска жабылганда биз $240 доход алабыз да, общий сумма. Ошондо биз $50 да кайтарабыз и сверху доходко да чыгып кетебиз. То есть бул система мартингейла болот. Давайте биз башка ситуацияны карайлы. Бул жакта бизде линиябызды пробитие кылды. Значит, бул жакта график либо дальше на повышение кетип калышы мүмкүн, либо кайра график түшүп кетиши мүмкүн. То есть уже 50 на 50 болуп калды. Биздин стратегиябыз бул жакта ишке ашпай калды. Бул перекрытиябызды валютная пара австралиец новозеландецтен ачабыз. Бул жактан биз сиздер менен сумма сделкабыз $50 болчу. Бул жакта 2.5 кылабыз. Оң вкладкада 2.5 кылып туруп, звездочканы басканда $50 2,5 эсеге санап коюп берет. И далее 2 мүнөткө бул жакта мен на повышение ачамын. Бул жерде анализ бизде восходящий болуп атат. Давайте подробно анализ жүргүзөлү. Бул жактан биз сиздер менен уровень линия трендабызды коебуз.
покупательдердин линиясы бар экен, график ушул жактан график көтөрүлүп атат. Далее бизде зеркальный уровень сопротивления бар. Мынакей бул линия мурда продавецтердин линиясы болчу. Бирок бул продавецтердин күчү жетпей, покупательдер пробитие кылып баасын көтөрүп атат. Бул линиябыз уже сопротивление эмес, а поддержка болуп калды. То есть покупательдердин уровени болуп калды. Мурда продавецтердин уровени болчу. Покупательдер уровень кармашты и бул уровенден графикти түшүрбөй атышат. График азыр на повышенияга кетип атат. Дагы бир жолу мурдакы линия трендибиздеги покупательдин линиябызга касание болуп туруп, график резко подъемго кетти. И графиктин артынан эле 2 мүнөткө запас менен биз продолжение ачып атабыз да, график көтөрүлөт да. Давайте 5 секунддук таймфрейм коелу и байкайлы кантип сделка жабылат экендигин. Сделкабыздын жабылышына 3 секунд и сделкабыз плюска жабылды. Плюс $240 биз заработка чыктык и $50 биз кайтардык. И в общем сумме биздин балансыбыз уже $6366 болуп калды. И кайталап кетчүмүн, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да прямой эфирде ушундай совместно торговля кылып заработок кылабыз. Жана сигналдарыбызды без задержек алсаңыздар болот. Биздин VIP сообществобузда трейдерлерибиз совместно чогулуп алып сигналдар менен торговля кылабыз. Кошулуп алыш үчүн мага телеграмма жазып коюңуздар, обучение же болбосо группага кошулам деп жазсаңыздар, мен силерди бекер кошуп кое аламын. Ушу менен бүгүнкү видеоролик аягына жетти. Сиздер менен мен Нурсултан кийинки видеороликте көрүшөбүз же болбосо бүгүн кечки саат 9-да прямой эфирде жолугушабыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.